Ош шаарындагы Жоло Мамытовдун атын алып жүргөн аллея 2013-жылы түзүлгөн. Бош жаткан жерди журналисттердин жана чыгармачыл адамдардын ордосуна айландыруу башкы максат болгон. Алгач ал жерде айлана тегерегин тосуу, жашылдандыруу иштери жүргөн. Бирок көп жылдар бою аллея каралбай калып кеткен. Жакындан тарта аллеяда жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүрүп, реконструкция башталды. Эми аллеяда жаш балдардын аянтчасы, жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдун курулушу, жарыктандыруу жана шаардыктардын сейилдөөсү үчүн бардык шарттар каралат. Жалпы 70 соток жерде ээлеген аллея эми шаардыктардын эс алуучу жайына айланат. Бул курулуш иштердин баары сентябрь айынан тарта башталган. Бул сентябрдын ортосунда баштадык жумушту, ошол бизге берилип. График боюнча 5 ай берилген өзү. Сентябрдын ортосунан баштап 5 ай берилген. Биз азыр аракет кылып атабыз, бардык жактан комплексно иш алып барып, ноябрдын аяктарына тапшырып берген аракет кылып атабыз. Каражат жагын айтып кетсеңиз. Каражат жагынан бул жергиликтүү казынанын эсебинен мэрия тарабынан курулуп атат. Общий сметная стоимость 26 миллион 900. Биздики тендерная стоимость 19 миллион 940 миң.